Эгерде биз ушундай мамиле кылсак, биз өзүбүздү жоготобуз. Мына азыр Ош областынын жетекчиси келсе, ышкырып сөз укпай койдуңар. Жаратылышым не менен коз? Дарагы менен, уулу чөө менен, гүлдүү чөө менен, пайдалы чөп менен, ошо менен коз. Анан ошо жетекчилердин сөзүн угуп чыдап койгонго жадабаса кантип маселе чечилет? Туура эмес да бул, урматтуу. Кандай жагачуу болсо дагы, кандай жакпаса дагы, өзүбүздү сыйлап алсак, бул туура эмес да. Мен аптамын да, анда шайлоого койгула да. Шайлоого келгенде башка, бул жерге келгенде башка. Бул болбойт. Мен аксакал катары силерге өзүмдүн оюмду айтып атам. Экинчи, ошол жигитибиз барбы азыр? Азыр экинчи, ошол жигитибиздин өзү айтайын дедим эле. Ал бизге ташыргытып атат, кайда жүрдүңөр эле деп. Ошого мына аким отурабы? Ана аким. Аким анда айтып барсын. Аякта жүрдүңөр эле. Эмне чечпейсиңер деп. Биз өз учурунда чечип жүргөнбүз. Ошон үчүн туруп турган ушул жерде. Биз эмне депутатпызбы? Министрибизби? Премьер-министр же президентбизби чече турган? Биз катардагы силердей адамбыз азыр. Оюбузду гана анализдеп айта турган. Урматтуу эки тарап, и бийлик тараптагы мына ушинтип отуруп, түп-түз жерден өзүбүзгө каршы кылып, анан кийин ошонун кесепетин баарыбыз жейбиз. Өзгөчө эл жейт. Революция болуп, кыйналган, тонолгон, качкан, мигрант болгон. Мен бул жерде азыр насаат айтпайм. Өзүм өзгөчө сүйлөйүн деп келдим. Эгер угайын десеңер, чыдасаңар, сей дегенде бир тараптуу болуш өтө оор. Эки тарапты тең бирдей караш керек. Ошондо туура чечим кабыл алабыз. Кемпироваттын тарыхына мен токтобой эле коеюн. Эмне үчүн кагаз алып чыктым? Сейит дегенде бери мына жерде отурат. Азимбек Анаркулович, Адахан Кимсенбаевич, үчөөбүз бир депутат болуп биз менен Абсамат Масалин чагабыз, биздин устатыбыз. Ошонун алдында, ошонун айткандарын угуп жүргөн үчөөбүз бир команда болуп, ошо менен Усубалиев аксакал. Алар сүйлөгөндө дайыма жазып алчу эле. Ана мен туруп карачу элем, неге ушунун баарын билген адам жазат деп. Окуганда дагы жогорку кеңеште Усубалиев аксакал ар бир запятойна чейин окучу. Мен карап алып таң калчумун. Ушунча жетекчи болуп жүрүп башкарган адам ушуну карайт деп. Көрсө туура кылган экен. Эми акылга жетип атабыз. Себеп дегенде бир жерден туура кетип калсаң, башкача түшүнүп калышы ыктымал. Ошон үчүн мен дагы ката кетпейин деп, анча мынча оюмду жазып алдым. Эгер карап койсоң капа болбойсуңар. Туурабы? Кемпироваттын тарыхына токтобойм мен. Аны менен силер жакшы билесиңер. Бирок ушу Кемпироваттын маселесин иликтеген адам катары кээ бир фактылар жөнүндө кайталап койсом, капа болбойсуңар. 65-жылы кеткени бул. Ошол эле жылы 15 декабрда Өзбек Совет бийлиги биздин кеткен жердин ордун толуктоо жогорусу компенсациялоо үчүн 4127 гектар 8 жерден берген. 8. Азыркы Баткен областынан, азыркы Ош областынан, азыркы Жалал-Абад областынан 8 жерден 300 гектардан 1000 гектар ар түрлүү кылып. Аны мен айтпай коюшат деп, алар биздин 1604 гектардын ордун толуктаган эмес. Экинчи, мына акыл энем ошо жакшы менин жазгандарым окуган экен, 219 километрди салбай, анын 70 алып коюшуп, 149 Бүргөндү массивине барганда биз элибизди жумуш менен камсыздап элек. Ошол жерде эгин айдайт эле, үй салат эле, мигрант болбойт, кетпейт эле. Мен ошол жагына буруп коеюн, мына ошону аткарышкан жок. Андан башка, мынабы Өзгөн районунан жана Кара Суу районунан эки жерден жерлер кеткен. Мен анын санын айтпай эле коеюн. Өзгөндөн көбүрөөк, Кара Суунун азыраак жер кеткен, мынанын алдына. Ушулардын жердин астынан суу чыкпас үчүн алар жанакы коллектордук, дренаждык системаны сетти салыш керек эле. Салбай эмне болду кесепети?
7 ай өкмөттүн аймактарын, айылдарын сууга басып, ошондо биз депутаттар аягын көрүп калдык. Ошондоку министр Абулов мырза азыр айтты. Ошону кесепетин жоюп, ыйлап туруп айтты. Мен жоюп жүргөн адаммын. Кара сууга чейин жетти деп. Ошону кесепеттен биздин канчалаган адамдар ооруп өздөрү кыйналды. Канчалагандар 800гө жакын турак жайлар мындай нын басып жашоого мүмкүн болбой калып, Россияга мигрант болуп кетишти. Бул дагы болгон. Андан башка 30 километр салышы жолду. Эми азыр жак өтүп кетти. Көпүрө салыш керек болсо Ясы суусунун дарыясынан ал тиякта калгандыктан ага биз көңүл бурган жокпуз. Ошол жана кесепеттин тарткан айылдардасым Кароо, Баштөбө, Төрткөл, Жылалды, Жаңарык жана Сабай. Бардыгы 5028 гектар жерде айыл чарба иштеткенге жарабай ошол учурда. Андан башка азыр төртүнчү биздин макулдугубуз жок. Ошо келишимде макулдук алыш керек болчу. Мына дамбаны 2 метрге көтөргөндө да 7000 гектар жер басып калып, ошол суу ошолдон кеткен. Бул дагы чоң зыян учурады. Жыйынтыгында 1883-жылы биринчи кесип салышты. Кубаттуулугу азыр 170 миллион, экинчиси 2006-жылы салып 500 миллион киловатт саатка жетип, экономикасын көтөргөнгө жетишти. Биз жыйынтыгында, бардыгы жыйынтыгында эң аз дегенде 1,5 миллиард доллар зыян тарттык. Жыйынтыгында 7 миллиард 1 миллион куб суу биздин эсебинен ала турган жана бүргөндүк эте турган. Bir tane albayt yaka gitti. Bütün ekonomikasını götürgөнгө. Bana süйлөшкөн ушулардын баары süйлөшү керек болчу. Ошентип, Совет бийлик учурунда ушундай чырмалашкан маселе ошол ойдон калып, биз ушундай кемчиликке дуушар болдук. Эми, урматтуу катышчылар, кандай жолдор бар? Кантип чечсек болот? Мен ошо подробно мындай тагыраак токтоп кетейин, чыдап койгулагын. Birinci yol. Bunu azır айтышты. Bişkekten Talgarbekov деген жазып çıktı. Azır referandum деп. Тура. Referandum болса bir kişi karşı olmaydı. Kaysı kişi özünün жерин бергенге doğuş берет. Президенттин да колдойт. Тигиси деле колдойт. Бирок анын аткаруусу кандай болот? Ошону ойлонуп көрбөйлүкпү? Эки жолу бар аткарууга. Биринчи, ошо любой келген бийлик. Ким ушерде отурса ошо бийликке келсе дагы биринчи дипломаттык жол менен чечиш керек. Айтат да, баарын өткөрүп берген. Кесиң өткөрүп бер. Дамбадан чыккан, туурабы? Биз өзүбүз көзөмөлдөйбүз суунун өйдөөлдүү болушун. Ким чыгат? Аткарылбайт. Чыкпайт. Себеби айлыктан 2 миллиондон ашып калкыналар. Ошо биздин суу менен кабыз кылып атпайбы? Ким барат? Барбайт. Демек бул дипломаттык жол болбойт. Экинчи жол. Эгер дипломаттык жол болбосо, не кылыш керек? Күч колдонуш керек. Туурабы? Күч бул согуш. Биз согушабызбы? Бул керекпи бизге? Демек референдумдун акыркы түбү жыйынтык мында чыгарганда, менин оюмча көзүм жетпейт. Экинчи жол. Мен көрүп турам. Экинчи жол бул эл аралык сотко берем. Бул процесс көпкө созулат. Себеп дегенде документтер бар. Берилген документтер бар. Алынган документтер бар. Эч бир эл аралык сот 2 миллион 3 миллион сотту суусуз калтырганга чечим чыгарып бербейт. Демек бул дагы мындай тупик жол. Бирок мындай сүйлөшүп кээ бир жерге уступкага барса болот да, бул узак. Bunun yolu dağı kıyın. Üçüncü. Çok tercihini aytınız. Üçüncü yol.
Ушул бойдан калып турам. Кимге керегин? Мына, барыңар болуп атасыңар. Келечекке муңга ташташ. Келечектеги балдар чеч. Биз эмнени уттурабыз, эмнени утабыз? Мен ошону айтып коеюн, силер чыдап кылагын. Түбү. Туура. Biz bardığımız жоопкерчиликтен качабыз. Келечектеги муңга таштайбыз сени чечкиндеп. Барыбыз жакшыбыз, барыбыз батырбыз, барыбыз чечтик деп кубанып жүрө беребиз. Маселе чечилеби? Башындалар турса, сууну өздөрү каалагандай кылып жаап койсо, мынага чыкса, согушабызбы? Азыр. Ошондуктан утурсаңар, ошондуктан бул жолда дагы опурталдуу болуп калат. Себеби дегенде эки тараптуу катнашты мүмкүн биз мындай ырбатып коюшубуз ыктымал деген ойду айтып атам. Андан башка жол. Төртүнчү жол. Бул гепатитический. Мен айткандай, Шапкоев мырза, Шапкат мырза, Мирзоев Шапкат мырза айтат, ой, мен кыргыздарды жакшы көрөм, урматтайм. Не кылсаңар ошо кылгыла, өздөрү каалагандай колдонгула деп. Бул жол болот. Бирок ошого барабы? Мына өзүңөр айтып атасың, барбайт. Андан башка жол. Бүгүнкү бийлик айткан. Мен документ окуган жокмун. Бүгүнкү бийлик айткан. Мен бир нерсени белгилеп коеюн, урматтуу туугандар. Ошол былтыр 5 апрелде чоң статья жазып чыкканда каршы болуп. Анда компромат кеткен. Кавасай жок болчу. Башкалар жок болчу. Компромат Орто Токойдо кеткен. Ошону булар окушуп, Орто Токойдо калтырышыптыр. Кавасайды дейт, алдык дейт, тиги алдык дейт. Бүгүн ушулардын кырдаалдын ичинде карап көрсө, мен айттым анда колдоого татыктуу экен. Бирок документти көргөндөн кийин тагыраак айтайлык деп. Бул жерде Азимбек Илим менен Мамбет Чунусинин эки кача айтып койду, мен таптап коеюн. Кавасай боюнча биздин жогорку совет, Кыргыз советтик жогорку совети расмий документ менен өткөрүп берген. Бирок картада, бирок ал жогорку Верховный Совет СССРде бекитилбегендиктен биз айтып атабыз, эреже боюнча тияк бекитиш керек эле. Бул бекиткен эмес. Алардыкы незаконный деп айтып атабыз. Алар картага салган, бизде жарымы бар. Ошондуктан бул ача пикир пайда болгон, муну чечиш керек. Ушуну түшүнүп коюш керек да. Акыркы жол, урматтуу туугандар, кандай жол? Бул ушул ойдон калтырып, эки кез биз тарапка салынган сууну пайдаланып атат. 1,5 миллиарддан ашык жанакы зыян келтирди. Ошонун баарын эсептеп турбаш керек, урматтуу өзбек туугандар. Эң жакшысы жанакы Ташиевдин бир идеясы абдан туура, мен аны колдоймун. Биргелешип башкарып сууну. Себеп дегенде, келечекте суу тартыш болот, келечекте суу жетпейт. Анан жанакы норманы алабыз деп туруп, биздин Сабай айыл өкмөтү суу жетпей калышы ыктымал. Ошондуктан биргелешип контролго турган адамдар керек. Мыйзам чегинде, келишим чегинде, ратифицированный документтин чегинде. Бүгүн андай жок. Ошондуктан акыркысында ошондой ишкананы түзүп, ушул ойдон калтырып, эки кез иштей берсин, мейли. Силерге сууну биз мына жерде баспагыда кылып беребиз. Аларга кеп текшерип тургула. Себеп дегенде алар айтты, ыктымал да бизге жетпей атат, көбөйтүп атат. Жок, мына келип карап көргүлө, бирге деп чогуу келип карап туруп, эң негизгиси анда силер маданияттан, ханабаттан, анан жанакы аксыга кирген кайсы? Мен урсат турам. Жана аксыга Кербенге кире турган жери бар, кичинекей. 7 километр, 11 километр. Ошо жердин бардыгын бизге мына сокто кылып ачып бересиңер деген сүйлөө жүргүзсө, мен боюмча акыркы ошо сунуш мында элге баарында жага тургандай болуп турат да, урматтуу туугандар.
Атқаныңарға чоң рахмат. Егерде бирөөгө катуу тийсе капа болбогула. Силерге мен ден соолук, ийгилик каалайм. Мамлекетибиз өнүксүн, мыйзамдуулук орношун. Баарыбыз бир мушта болуп, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө бүгүнкү коор акыбалда биргелешип өткөргөнгө аракет кылайлы. Рахмат.